Салам достор, менин атым Нуртаза. Акыркы учурда саналуу гана адамдар газета окуп, телевизор көрүп, же болбосо радио угушат. Көптөгөн маалыматты биз интернеттен издеп калдык. Мунун баарына себеп технологиялардын өнүгүүсү жана маалыматтын жеткирүүнүн, берүүнүн өзгөрүшү жана жаңы ыкмалардын пайда болуусу. Бул ыкмалардын бири SMM. SMM деген эмне? SMM социалдык медиа маркетинг деп чечмеленет. Бул бир компаниянын же болбосо уюмдун социалдык тармактардагы эл менен болгон байланышы. SMM брендти, продукцияны же болбосо кызмат көрсөтүүнүн жарнамалоо үчүн же болбосо компаниянын имиджин, популярдуулугун көтөрүү үчүн колдонулат. SMM биздин учурда эмне үчүн керек? Мисалы, сиздин социалдык тармактарда 1000 деген катталуучуңуз бар. Бир көйгөйдү чечүү үчүн каражат топтоп же болбосо жардам суроо көп деле кыйынчылыкты тудурбайт. Же болбосо сиздин долбооруңуздагы кошумча каражаттарды топтоп же болбосо кошумча жардамчыларды тартыруу үчүн жардам берет. SMM күндөн күнгө өзгөрүп жана ал жерде көптөгөн жаңылыктар, көптөгөн өзгөрүүлөр жана трендтер кирип турат. Андыктан SMM'ди дайыма изилдеп жана изденип туруу зарыл. Биз сиз менен бул сабакта кантип популярдуу болуш үчүн, кантип көптөгөн катталуучуларды топтосок болот жана SMM'дин кандай ыкмалары бар экени жөнүндө кеп кылабыз. SMM'дин ыкмалары. Контент маркетинг. Контент маркетинг бул сиздин аккаунтуңузга же болбосо баракчаңызга катталуучулардын катталуусундагы эң башкы факторлордун бири. Сиз өзүңүздүн аккаунтуңузду же болбосо баракчаңызды кызыктуу, жагымдуу жана адамдарды өзүнө тарта ала турган кылып, кооз жана кызыктуу кылып толтурушуңуз керек. Мисалы, постторду, сүрөттөрдү, видеолорду же болбосо макалаларды чыгарып турсаңыз болот. Видео маркетинг. Видео маркетинг бул TikTok же болбосо YouTube сыяктуу платформаларда көбүрөөк колдонулот. Анткени ал платформаларда көбүнчө контент видеодон турат. Бирок видеону башка социалдык тармактарда деле колдонсоңуз болот. Мисалы, эгерде сиз бир иш-чаранын жыйынтыгын көрсөтүп берүү үчүн кыскача ал иш-чара тууралуу видеодо айтып берсеңиз болот. Же болбосо ушул видео сыяктуу үйрөтүүчү видеолорду жасасаңыз деле болот. Максаттуу реклама же болбосо таргетированный реклама. Максаттуу реклама бул социалдык тармактардагы акы төлөнүп жардамалоочу кызматтардын бири. Эгерде сиз аккаунтуңузду кооз жана жагымдуу кылып толтургандан кийин өзүңүзгө аудитория топтойн деп чечсеңиз, анда максаттуу реклама сизге жардамга келет. Катталуучулар менен болгон баарлашуу. Бул дагы маанилүү учурлардын бири. Сиз катталуучулар менен сүйлөшүп жатканда, компаниянын же болбосо уюмдун имиджин көрсөтүп жатасыз. Маек куруп жатканда сиз өзүңүздү жөнөкөйлүктүү жана достуктуу көрсөтүүңүз керек. Эгерде сиз орой мамиле жасасаңыз, анда сиз катталуучуларыңызды жоготуп алышыңыз мүмкүн. Түздөн түз болгон жарнама. Мисалы, сиз бир популярдуу коомдоштуктун же болбосо популярдуу блогердин же болбосо ырчынын аккаунтунда реклама кылсаңыз болот. Бул дагы эффективдүү жарнаманын бир түрү болуп эсептелинет. Сиз өзүңүздүн постуңузду алардын аккаунтуңузга киргизип, жарнама жасаганда, алардын катталуучулары аларга көбүрөөк ишеним жараткандыктан сиздин жарнамаңыз эффективдүү болушу мүмкүн. Вирустук маркетинг. Мисалы, кече жакында Бишкек шаарында үйлөн деген хэштег менен көптөгөн баннерлер илинип турган. Шаар тургундары бул хэштегге кызыгуу жаратып, социалдык тармактарда үйлөн деген хэштег менен ошол сүрөттү тартып, көптөгөн постторду чыгарышты. Жада калса, көптөгөн ММКлардагы массалык маалымат каражаттары дагы бир нече макалаларды чыгарышкан. Эң кызыгы, бул курулуш компания экени белгилүү болду. Мында курулуш компания вирустук маркетинг жаратып, өзүнө көптөгөн катталуучуларды жана компаниянын популярдуулугун көтөрө алды. Достор, биз сиздер менен SMM эмне экенин жана ал эмне үчүн керектигин жана SMM'дин ыкмалары тууралуу билип алдык. Эми сиздерге
Тапшырма. Сиздер өз долбооруңуздарды жарнамалап жатканда кайсы ыкма көбүрөөк пайда алып келүүсү жөнүндө жазыңыздар. Эгерде бир нерсени түшүнбөй, суроо пайда болуп, же болбосо менден сиздерге кеңеш керек болсо, анда WhatsApp номериме кайрылсаңыздар болот. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин.